Кыргыз тилиндеги бардык маалыматтарды akpress.org.kg сайтынан табасыз. Азыр акыркы жаңылыктардын топтому. Коронавируска байланыштуу акыркы маалыматтар менен баштасак. Республикалык штаб бүгүн 13 мартка карата Кыргызстанда коронавирус катталбаганын билдирди. Бул дарт дүйнөдөгү 117 өлкөгө жетип, 125 000 адамга жукту. Япониядагы саякат кемесинде экипаждын мүчөсү болгон кыргызстандын жараны коронавируска карата 30 жолу тесттен өткөн. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматы боюнча анын ичинен биринде коронавирус чыгып, 29 жолку текшерүүдө таза чыккан. Ал Бишкекке кайтып келгенден бери карантинде. Ош шаарында жол тескөөчү менен журналист айымдын ортосунда чыр чыгып уруша кетишти. Алгач тескөөчү милицияга арыз менен кайрылган, ал мойну тытылганын айткан болчу, бирок кайра тосмо арыз жазганын Турмуш басылмасынын аймактык кабарчысына билдирди. Экөөнүн чырына көчөдөгү адамдар дагы күбө болушкан. Макылбайм. Неге сен законды согушуп турган эмне? Закон жокпу? Тура кылып Ош мамлекеттик университетиндеги өзбекстандык студенттер өз мекениндеги окуу жайларга которулуу үчүн кезекке туруп, тиешелүү документтерин даярдап жатышат. Аймактык кабарчы билдиргендей, кезекке тургандардын саны 500гө жакын. Студенттердин айтымында кезек көп болгондуктан айрымдары темир тосмолордон ашып өтүүгө аракет кылып жатышат. Жети Өгүз районундагы Тилехмат айылынын 36 жаштагы тургуну Рейна Дүйшенбиева айылдагы эң жаш баатирене болуп саналат. Учурда жолдошу Урмат Дадакеев менен 9 баланы, 6 уул, 3 кызды тарбиялап жатышат. Турмуш, жашоону чагылдырган кызыктуу баяндар жана Кыргызстандын аймактарындагы бардык маалыматтар Turmush.kg сайтында. Бардык маалыматтарды уюлдук телефондон эле окусаңыз болот. Ал үчүн Баракелде мобилдик тиркемесин көчүрүп алыңыз.